Нур телеканалында акыркы кабарлардын жыйынтыкталган топтомун камтыган Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсызбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Акылбек Жапаров жүрөгү ооруп ооруканага жаткырылды. Ал жүрөк оорусу жана кан басымынын төмөндөшүнө байланыштуу келип түшкөн. Кыргыз-Тажик чекарасындагы чырга 1 жыл. Президент Садыр Жапаров Баткендеги каргашалуу күндү эскерди. Кызматкери жок башталган курулуш качан бүтөт? Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Ош шаарында чоң имараттын курулушуна капсула салды. 1 августка чейин бүтүрөбүз деп. Мындай стройкалар 5-10 жылда чөйүлүп кетчү эле. Өзүм да ишене албай атам. Ош облусу 2022 жылдын 3 айлыгынын жыйынтыгында коллегиялык жыйынга чогулду. Жыйындын жүрүшү атка минерлердин уйкусу жана уюлдук телефондон оюн ойноосу менен кечти. Бишкек Нарын Торугарт автожолунда ЛТР телеканалынын кызматкерлери кырсыкка учурады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматта кырсык 27 апрелде саат 16:50 чамасында Чүй облусунун Ысык Ата районундагы айланма жолдо катталганы айтылат. Телеканалдын кызматкерлери бараткан Opel Zafira үлгүсүндөгү автоунаа оор жүк ташуучу КАМАЗды артынан сүзгөн. Кырсыктын себептери такталып жатат. Жеңил автоунаанын 33 жаштагы айдоочусу окуя болгон жерде каза болгон. Ичиндеги 46 жана 45 жаштагы 2 киши Кант шаардык ооруканасына жеткирилген. Жабыркагандардын абалы туруктуу экенин айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн эртең менен Мир Рахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жүрөк оорусу жана кан басымынын төмөндөшүнө байланыштуу келип түшкөн. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык өткөрүлгөн электрокардиография жана коронарография процедуралары инфаркт миокардты тастыктаган жок. Бирок жүрөк кан тамыр спазмасы аныкталган. Учурда Министрлер кабинетинин башчысынын ден соолугунун абалы туруктуу. Тандырарлык дарыгерлердин консилиумунда Акылбек Жапаровдун ден соолугун ооруканада жатуу шартында калууна келтирүү чечими кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров Баткендеги каргашалуу күндү эскерди. Жапаров Кыргыз-Тажик чекарасындагы окуяга байланыштуу билдирүү жасап, анда ал бул күндөр мамлекеттин эгемен тарыхында эң кайгылуу, эң оор күн катары элдин эсинде калганын билдирген. Мындан сырткары өлкө башчы былтыркы Баткендеги окуя бүтүндөй журтту бириктирип, элдин ынтымагын чыйралтканын баса белгилеген. Кыргыз-Тажик чекарасындагы Баткендеги каргашалуу окуяга бүгүн туура 1 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта окуядан жапа чегип, жакынын жоготуп, үйсүз калгандар мамлекет тарабынан колдоого алынып, социалдык көмөк көрсөтүлдү. Президент Баткен элине болгон кайрылуусунда чегара тилкелери толук түрдө чечилерин убадалап, болгону ал үчүн убакыт керектигин билдирди. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасындагы талаштуу делген чегара тилкелери боюнча маселелер дали болсо көйгөй бойдон калууда. Аны чечүү кылдаттыкты, сабырдуулукту жана ыраттуулукту талап кылат. Чегара көйгөйүн кошуна мамлекет менен тынчтык, сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу зарыл экендигин дүйнөдө болуп жаткан окуялар тастыктап койду. Кошуна мамлекеттин жетекчиси да жакында Согди облусуна болгон иш сапарында чегара маселелерин кыргыз тарап менен сүйлөшүү жолу менен чечүүгө кызыктар экендигин белгилеп кетти. Азыркы учурда талаштуу чегара тилкелери боюнча бир пикирге келүү максатында эки тараптуу мамлекеттик комиссия иштеп жатат. Жылыш жок эмес, аз да болсо жылыш бар. Мамлекет башчынын демилгеси менен Баткенге жалпысынан 149 турак үй курулуп, анын ачкычы 39 жарандын үй бүлөсүнө берилген. Мындан сырткары Медина шаарчасына социалдык кызмат тейлөөлөр заманбап ыкмада курулуп, ушул тапта иштеп жатат. Бирок үрөй учурган былтыркы чегарадагы салгылашуу жергиликтүү тургундардын эсинен кетпей жатат. Буга улам тажик тараптын ар кандай аракеттери себеп болуп жатканын Көк Таш айылынын башчысы Разия Өсөрова айтып чыкты. Эми бул граница биздин кыргыз өкмөтү чече турган проблема эмес. Бул эки өлкөнүн ортосундагы проблема да. Шону үчүн Имамалы Рахмонов эми оңойчулук менен жан бербейт го. Эми күлөп салып коюп, ушинтип турат. Эми окопторун көйлөп койгон, баягы форма менен таяр, күнүгө бир тийиш кылып коет. Бул кыргыз коркпойт, кайтпайт, качпайт. Жашай беребиз.
Көкташтын тургундары мамлекет башчыга ыраазычылык билдиришет. Анткени оор күндө көмөк көрсөткөнүнө ыраазы. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Анын 660 чакырымы такталганы Кыргыз-Тажик президенттеринин маалыматтарында айтылган. Бирок жергиликтүү жарандык активисттер жыл ичинде мамлекет чек ара тилкесине чекит кое албаганына нааразы. Bir жыл аралыгында эл күткөн, эл каалаган натыйжаны ала алган жокпуз деп биз ачык түрдө эле айта алабыз. Дегенде азыркы учурда ошол эле социалдык маселелер, ошол эле чек арадагы чыңалуу азыркы учурда да бар. Ушул тапта жаңжал чыккан Көкташ айылындагы 970 кожолукта 4365 түтүн эл жашайт. Буларга мамлекет тарабынан көрүлгөн аракеттер ушул тапта көпчүлүктү канааттандырбай келет. Анткени баткендиктердин көйгөйү өрттөнгөн үйлөрдү калыбына келтирүү эмес, толук түрдө чек ара маселесин чечип, улам жаралып жаткан чырга чекит коюу болчу. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков башкы прокуратурага июн куугасына байланыштуу көйгөй катары сурак берди. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазып, биз келечекте мамлекетти экиге бөлгүсү келген канча адамдардын канына забын болгон мындай окуялар кайталанбашы керек десек, анда бул кандуу калабага кечиктирбей мыйзам чегинде баа беришибиз зарыл деген пикирин калтырган. Эскертсек, 2010 жылдагы июн калабасына байланыштуу президент Садыр Жапаровдагы 27 апрелде башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде көйгөй катары суралган. Башкы көзөмөлдөөчү орган 26 апрелде 2010 жылдагы июн куугасына байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө уланып жатканын билдирген. Ага ылайык кылмыш иши Жалалабаддагы Өзбек улутундагы Маданий борборунун мурдагы президенти экс-депутат маркум Кадыржан Батыровдун Кыргызстандан чыгып кетишинен улам кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен козголгон. Бүгүнкү күнгө карата ошол маалда жетекчилик кызматтарда турган иликтеп териштирүүгө катышкан жалпысынан 17 адам сурак берген. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту 28 апрелде Next TV телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиевдин бөгөт чарасын карап 3 июнга чейин абакта калтырды. Анын тергөө абагындагы мөөнөтүн узартуу тууралуу сотко Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү өтүнүч келтирген. Сот жараянында атайын кызматтын өкүлү тергөө иштери улантылып, анын алкагында аталган телеканалдын кызматкерлери дагы суракка чакырыларын айтты. Судья Таалай Дүйшөнбиевдин адвокаты Тимур Султановдун камакка менен байланышпаган бөгөт чарасын тандоо тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Өткөн айдын башында аталган медиага карата жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу деген 330 беренесинин негизинде иш козгогон. Телеканалдын кеңсесине кирип чыгууга тыюу салган. Прокуратуранын сотко кайрылышына Next TV'нын социалдык тармактагы баракчаларына жарыяланган Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Альнур Мусаев билдирүүсү тууралуу кабар негиз болгон деп көрсөтүлгөн. Мындан көп өтпөй 5 мартта телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбиев 2 айга камакка алынган. Бишкектеги номер 6 Кичи районунун Сейил багында 4-класстын окуучусу экинчисин сабап жатканы интернетте тараган. Бул боюнча кыздын ата-энесине айыппул салынганын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Милициянын маалыматына караганда, шаардык балдар ооруканасынан 2010 жылы туулган окуучу кыз бейтапканага бети көгала болуп түшкөнүн билдирген. Териштирүү учурунда аны башка окуучу кыз ур токмокко алганы аныкталган. Факт милицияда катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. 4-класстын окуучусунун ата-энесине кылмыш жаза кодексинин 102 беренеси менен протокол түзүлүп, 1000 сом айыппул салынган. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы 4-класстын окуучусу билим алган номер 56 мектептин директору жана завучуна карата тартиптик чаралар көрүлгөнүн билдирди. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Ош шаарында чоң имараттын курулушуна капсула салды. Курулуп жаткан имаратты Ош электро ачык акционердик коомунун райондук тармактар ишканасы пайдаланат. Бирок азырынча курулушту ким курат, кайсы компания экени азырынча белгисиз. Болгону имараттын долбоору гана иштелип чыккан. Курулушчулар жок пайдубал алуу үчүн тор токулуп, бетон куюлуу иштери өттү. Бул иш аракеттер пиар үчүнбү деген суроого министр өзү жооп берди. Кененирээк кезектеги материалда. Борбордон келген чоңдорго кызыл тасма кестирмей, капсула салдырмай адатка айланган көрүнүш.
Бүгін энергетика министри Ош шаарында электр тармактар ишканасынын жаңы курулуучу имаратына капсула салды. Жаңы имараттын салынганы жакшы, бирок долбоор эле даярдалып, кайсыл компания имаратты сала тургандыгы али чечиле элек. Мен бұл іс-әрекетті пиар қатары көріп отырмын. Себеп анткени бұл жерде азыр жанагы курулуш үчүн атайын немелер тандалып алынып элек да. Сиз президентти, сиздин ошол Бул андай алдоо жок. Бул организационный мероприятиялар буга чейин болуп келген. Иш тандоо жагы анткени талапты биз 8 февралда Бишкек шаарында жаңы имарат 3-чү рейсти куруп, ошолдун салтанаттуу тапшырып аткан кезинде мен айтып кеткем, ушул демилгелеп президентибизге сунуштаганбыз. Ошол 8 февралдан баштап эле Медет Эргешевичке Жумаевка тапшырма коюлган. Ушул жердеги рейстин курула турган местасын табуу, жана курулуш компанияны аныктоо, ошолордун бардык подряддык жумуштардын бүттүгүн аныктоо боюнча тапшырмалар берилген. Бул бүгүнкү эле келип пиар катары эмес. Буну мындай кылып койсо болот да, жарыя садака деп койсо болот. Ал эми бул пайдубалда коюлган токулган курулуш материалдары министр мырзанын келишине карата атайын даярдалгандай. Бул иш-чара пиар үчүнбү деген суроого министр төмөндөгүдөй жооп узатты. Азыркы келеткан пландарыбызды да Кудайым буйруса пиар эмес. Биз жакшынакай кылып, бардыгын татынакай кылып, элибизге белек кылып тапшырып бергенге биз дайынбыз. Курулушту тез арада ичинде бүткөрүү максатталууда. Дээрлик 3 ай ичинде толук имарат бүтүп, пайдаланууга берилиши күтүлөт. Бүткөрүлгөн соң жалпы 106 адам эмгектенип, 50 миңден ашуун абонентти тейлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Курулуш бүтөөрү июль-август айларына деп мерчемдеп атабыз. Белгилеп атабыз. Жана могул компания тендерден уткан эми? Ооба, тендерден уткан булар. Бул долбоорун гана уткан. Стройкалар жакын арада чечилет алар. Бул долбоорлоочу БТ строй групп долбоорун ушулар түзүп берген. Куручу башка болот, ооба. Проект долбоорун ушулар жасап беришти. Имараттын курулушун баштоо аземине энергетиктер, ардагер энергетиктер катарда кызматкерлер шаар бийлигинен кала башчысы Алмаз Мамбетов да катышты. Бирок Мамбетов 3 айда имараттын курулушу бүтөөрүнө таң калып турганын жашырган жок. Ушундай бүгүн азыр өзүңүз да айтып атасыз, 31 августка чейин бүтүрөбүз деп. Мындай стройкалар 5-10 жылдап чөйүлүп кетчү, өзүм да ишене албай атам. Бул иш-аракеттердин баары элди тейлөөнүн сапатын жакшыртууга багытталган. Бирок жасалма аракеттер жетекчилерге жагынуу сыяктуу көрүнүштөрдөн арылуу негизги маселе. Ишкана толук бүткөрүлгөндөн кийин Сулайман Тоо, Төлөйкөн, Анар, Кулатов, Көкөнбий, Актилек, Кирпичный, Туран, Достук, Фрунзе, Араван, Шейиттөө, андан сырткары Кара Суу районунун бир топ айыл аймактарын тейлейт. Таткашардан Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Заманыбыз элүү журтубуз тынч болсун. Ушул ишканага ушул Ош облусу 2022 жылдын 3 айлыгынын жыйынтыгында коллегиялык жыйынга чогулуп, анда бир катар маселелер каралды. Өз милдеттерин так аткара албаган жетекчилерге сөгүш жарыяланып, эскертүүлөр берилди. Муну менен катар 12 ай өкмөттүн башчысынын жана Өзгөн шаарынын мэринин жумуш ордун кароодо көтөрүлдү. Эмне силер ошол жерден да пайда көрөйүн дедиңер? Бул боюнча Төлөс айыл өкмөттүн башчысы туруңуз. 2022 жылдын 3 айлыгынын жыйынтыгында Ош облусу боюнча коллегиялык жыйын болуп өттү. Жыйында бир катар маселелер көтөрүлүп, жумушунда жакшы жыйынтык көргөзө албаган жетекчилерге эскертүүлөр берилип, айрымдарына сөгүш да жарыяланды. Бирок бул нерсе жетекчилерди таптакыр сесенте албагандай. Анткени президенттин өкүлү менен жыйынга келбей эле интернет чукулап же телефондогу оюн ойноо үчүн келген жетекчилер да четтен чыгат.
Араван районунда 1000 гектар жерди ижарага алып иштетип келген ишкер ижара акысын ушул күнгө чейин төлөбөй келген. Анда аталган 1000 гектар жер 3 айыл өкмөттүн жайыт жерлеринде орун алган. Бирок бир да айыл өкмөт башчы ал ишкер менен жолугуп сүйлөшүү жүргүзгөн эмес. Жада калса 1000 гектар жер үчүн районго канча ижара төлөш керектиги тууралуу район башчысынын да маалыматы жок. Алянаров айыл өкмөт турмуз. Канча гектар жер бергенсиз? 300 гектар. 300 гектар. Келишим боюнча канча аренда плата төлөш керек? 150 миң. 150 миң. 300 гектарга 150 миң акча карадыңыз, э? Бул аз эмесби бул? Аз. Канча социалдык пакет төлөш керек? 210 миң сом. Ошол төлөнгөн булагы? Жок. Эчтеке төлөнгөн эмес. Мындай эле көрүнүш Юсуп айыл өкмөтүнө сиздер канча гектар жер бергенсиз ошого? 200 гектар. Сиздерге канча ошол гектар 200 гектар канча аренда плата төлөш керек? Азыр эч канча аренда төлөнгөн эмес. Bir gün daha öğrenmedim. Da sizden can dayanaldınız o şöyle diyor. Ne şu mesele doğru kadar çıkmazsa. Şu yerlere açsana. Şu mesele kadar çıkmadı. O şöyle sizdeki 200 yılda. Tepe korkan ayrı. Antişal var orada sana o şöyle. Gelişimler kadar 53 kural durmaysa falan. Arada plata ne şu töleversin. Şehir sağlığına ne şu töleversin demesin ya. Sotsialдык пакет эмне үчүн бербесиңердер? Силер бюджетиңер жакшы болсо. Акча каражат жетишеби барга? Сиз аким болуп келгенден кийин деле 1000 гектар жерге кызыгып койгон жоксузбу? Эмне үчүн салык түшпөй атат депчи? Кызыксаңыз кандай жооп болгон? Жок, кызыкчылык. Менде андай мына суроо жакшы берилди. Мындайча айтканда эч кандай бул жерден көңүл бурбай калды, көзөмөлдөлбөй калды деген нерсе жок. Бул жерден ошол 18-19 жылдар түзүлгөн менен баа келишимдердин негизинде буга чейин кайрылуулар да болгон эмес, сыма да болгон эмес. Бирок тийиштүү деңгээлде социалдык пакеттер чегерилбеген жок деп бул жерде айтылды. Ошондон улам келип чыкты бул маселе. Бул ижарадагы 1000 гектар жер бир катар чуу жаратып президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов да аталган айыл өкмөттөргө барып келген болчу. Ал эми аталган 1000 гектар жерди ижарага берген ошол учурдагы район жана айыл өкмөт башчыларынын да жоопкерчилиги каралуусу керек дейт Зиядин Жамалдинов. Жерди пайдаланып ал кишичи мисалы ошол биз тактай албай жатабыз. Ал бүгүнкү чейин келбей жатат. Эч кандай акча каражат төлөнбөп тур. Керек болсо жанагы келишим кылган арендасын дагы бүгүнкү күндө төлөбөп тур да. Ижара акысын төлөп тур. Ижаранын түзгөн ошол иштерди алып бараткан аким ошол учурдагы айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилиги сөз түрү каралат. Ал боюнча биз азыр ошол текшерүүнүн актын жазып келдик. Биз эми аны биз укук коргоо органдарына өткөзүп беребиз. Алар өздөрү ушул юридикалык бааны берет деп ойлойбуз. Жыйында республикалык маанидеги Ош-Исфана жолу тууралуу да сөз болду. Анда аталган жолдун Ноокат районунун аймагындагы 47 чакырымын асфальттоо иштери тууралуу да сөз козголуп өттү. Аталган жолду оңдоп кеңейтүү үчүн жол жээгине жакын жайгашкан 138 турак жайдын белгилүү бөлүктөрүн бузуу зарыл. Буга чейин аталган райондогу жол жээгине жакын жайгашып, турак жайлар кызыл сызыкка чыгып кетти делген жарандар мамлекеттен кененте төлөп берүүнү суранган болчу. Биз кызыл сызык боюнча эле маселе көтөрүп, элдерден өзлөрүнөн сурандык. Жолго тоскоолдук кылбагыла. Бул долбоор ишке чейин ашыш керек. Айрым жерлерде 3-чү категория, айрым жерлерде 2-чи категорияда. Бул жалгыз эле жол, асфальт эмес. Асфальттан тышкары обочина болот, обочинадан тышкары ирригация системасы болот. Анан кичинекей жана газондон тышкарыдагы тротуар болот да. Ошого биз 14 метр бизге бош болуш керек да. Ошонун үстүнө иш алып барып атабыз. Чийиндин жүрүшүндө бир нече айыл өкмөт башчыларына сөгүш жарыялоо жана эскертүү берүү сунуштары акимдерге берилсе, ошол эле учурда 12 айыл өкмөт башчынын жана Өзгөн шаарынын мэри Каримовдун жумуш ордун кароо маселеси да тапшырылды. Распай Мажитов, Тимирлан Эрнис уулу, Нурньюз, Ош шаары. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Эмил Абдыкадыров журналисттердин бир катар суроолоруна жооп берди. Анда ал шаарды өнүктүрүү үчүн алдыда жасала турган иштерди тизмектеп берген. Айтымында жакынкы күндөрү иштен үзүрөө көрүнө баштайт экен. Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын алдыда Жоодар Бузумов айтып берет. Жыйын башталып, чуу дегенде эле Бишкек мэри бизнесмендер менен иштөөгө кызыктар болуп жатканын айтты. Анда ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасынын алкагында иш алып барса болот деп жатат.
Мисалга Борбор калаага көп ярыстуу машина токтотуучу жай курууну пландап жатканын билдирди. Айтымында эрежелерди бузуу менен салынып калган. Май куюучу жайдын ордуларына салынат экен. Аны курууну ошол жердин ээси же башкача айтканда ишкер куруп берет деп жатат. На этих местах мы предложили этим же компаниям строить многоярусные. Биз көп ярыстуу 47 машина токтотуучу жай курууну пландап жатабыз. Анын 4 кабаты жер алдында, 5-6 кабаты жер үстүндө болот. Бишкектин борбордук бөлүгүндө бир катар май куйган жайлар бар. Алар эрежелерди бузуу менен үйлөрдүн жанына курулуп калган. Бул компаниялардын жетекчилери менен жолугуп сүйлөштүм. Ага ылайык алар май куючу жайларды алып салып, ордуна көп ярыстуу машина токтотуучу жай курушмай болушту. Айта кетсем, жер алтындагы унаа токтотуучу жайларга акы төлөнөт. Жыйында жол тыгын маселеси да көтөрүлбөй койгон жок. Бул шаардыктарга бир топ ыңгайсыздыктарды жаратат. Ага себеп катары маршруттук таксилердин көптүгү айтылып жүрөт. Шаарды тейлөө үчүн жалпысынан 1,5 миң автобус керектелет. Бирок биз быйылкы жылы 500 автобус сатып алганы турабыз дейт. Ошондо гана шаардыктарды жумушка коомдук транспорт менен келүүгө үндөсөк туура болот деген оюн айтты. Мы в ближайшее время сейчас... Эртең менен түштүк жактан түндүктү көздөй жумушка бара жаткандар көп болгондуктан авто тыгын жаралууда. Кечинде дагы ошондой эле көрүнүш. Мындан тышкары, шаардыктар эртең менен жумушка келип, кечке чейин машинасын бир жерге токтотуп коет. Бул дагы тыгынды жаратууда. Ушул жылдын аягы менен 500 автобус сатып алуу үчүн донорлор бийликтен каражат алууну пландап жатат. Жаңы транспорттордун маршруту да чечилип калган. Мындан башка Борбор калаада таштанды сорттоочу линия курууну пландап жатыптыр. Бул ишти жүргүзүү үчүн 2017 жылы 22 миллион евро бөлүнгөн. Анын жарымы грант, жарымы насыя. Учурда бул акчанын 11 миллион евросу калып, калган каражат натыйжасыз пайдаланып кеткен. Аны азыр иликтешип жатат. Бирок калган каражатка жок дегенде линия куруп алсак, таштанды талаасынан көйгөйү 30%га чечилип калат эле дейт. В 2017 году было выделено... Биздин жарандар бул заводду көптөн бери күтүп жатышат. Андыктан таштандыны өрттөп, сорттоочу завод куруш керек. 2017 жылы 22 миллион евро бөлүнгөн. Анын жарымы грант, жарымы кредит. Учурда бул акчанын 11 миллион евросу калып, калган каражат натыйжасыз пайдаланылып кетти. Иликтеп жатышат. Калган 11 миллионго жок дегенде таштанды сорттоочу линия ачышыбыз керек. Быйыл эле инвесторлор келип жаңы завод курулат десем, аша чапкандык, калган акча жок дегенде линия курулуп калса жакшы болот эле. Дал ушул жерден айта кетсек, таштандыны кайра иштетүү үчүн бөлүнгөн 22 миллион евронун кайда кеткенин депутаттык комиссия иликтеп жатат. Эл өкүлдөрүнүн айтымында долбоорду убагында ишке ашырбаган үчүн мэрия 8 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Мэрия бүгүнкү күндө ишти алдыга жылдыруу үчүн эл аралык донорлор, инвесторлор, элчилер жана бир катар чет элдик компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөргөнүн белгиледи. Сейчас при строительстве этого завода мы планируем... Ушул жумада биз немец компаниялары менен таштанды өрттөп же кайра иштетүүчү завод куруу боюнча меморандумга кол коюуну пландап жатабыз. Аны куруу керек. Бул бизге аябай зарыл. Таштандынын көлөмү канчалык көп болсо, ишкана ошончолук кирешели болот. Пландаштырылган завод Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунда камтыш үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле Бишкек шаарынын башчысы Эмилбек Абдыкадыров министрлер кабинетинен жаңы кичи район куруу үчүн 200-300 гектар жер сурап жатат. Бул маселеде өкмөт башчы Акылбек Жапаров менен сүйлөшкөнүн айтты. Максаты башаламан курулушту токтотуу экен. Бирок ал жаңы кичи районду куруу үчүн анча жерди кайдан тапса болорун айткан жок. Жоодар Бузумов, Улукай Испеков, Нурньюс, Бишкек. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгаары тууралуу маалыматтар негизсиз экенин билдирди. Ал 27 апрелде Фейсбуктагы баракчасына Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгуу жана НАТОго кирүү маселесин карап жатат деген мазмундагы социалдык тармактарда тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Жалган жана чагымчыл маалыматтарды таратуудан карманууну өтүнөм. Ошондой эле анык жана расмий булактарга ишенүүгө чакырам деп жазды. Ички иштер министрлиги 27 апрелде жалган чагымчыл маалымат тараткандарга мыйзамга жоопко тартуу каралганын эскерткен. Милиция кандайдыр бир шектүү маалыматтарды билбей тараткандарда кылмыш жоопкерчилигинен куткарбай турганын белгилеген.
Кезек эл аралык кабарларда. Нью-Делиде 2 күндөн бери шаар четиндеги ири таштанды таштоочу жайда өрт болуп, ачуу түтүндү пайда кылган. Колумбиянын Маскера шаарын аралап аккан дарыянын көбүктүн чоң үлүштөрү чачырап жатат. Мындай көрүнүш дарыяга чоң көлөмдөгү саркынды суулар агып келгендиктен, курамында жуучу каражаттар бар болгондуктан деп түшүндүрүшүүдө. Ал эми Австрия Орусиянын газ төлөмдөрүн рубль менен алууга макул болгонун өлкөнүн канцлери билдирди. Бул талаптарга макул болбогон Польша менен Болгарияга Газпром бүгүндөн баштап газ берүүнү токтотту. Нью-Делиде 2 күндөн бери шаар четиндеги ири таштанды таштоочу жайдан чыккан өрттөн улам ачуу түтүн пайда болууда. Өрт полигондо жашап тамактанган миңдеген адамдардын ден соолугуна коркунуч келтирүүдө. Такталган маалыматка караганда Делинин түндүгүндө жайгашкан полигондун бийиктиги 17 кабат имараттан ашат. Анын аянты элек футбол талаасына барабар. Полигондо жабуу чечими 10 жыл мурун кабыл алынган. Бирок ага карабастан бул жерге күн сайын 2300 тонна таштанды төгүлүүдө. Полигондогу өрт рекордтук эң ысык аба ырайынан улам пайда болгон. Колумбиянын Маскера шаарын аралап аккан дарыядан көбүктүн чоң үлүштөрү чачырап жатат. Мындай көрүнүш 1 жылдан ашык убакыттан бери болуп келүүдө. Мунун себеби катары дарыяга чоң көлөмдөгү саркынды суулар агып келгендиктен, талаптагыдай тазаланбагандыктан, курамында жуучу каражаттар бар болгондуктан деп түшүндүрүшүүдө. Маалыматка ылайык көбүктөр жогору көздөй учуп, имараттарга зыянын тийгизип, ал турсун жергиликтүү тургундардын да ден соолугуна зыян келтирүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Киевке келди. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter баракчасына гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүү жана согуштук аймактардан жайкын тургундарды эвакуациялоону камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүп жаткандыгын жазды. Башкы катчы Азовстал заводунун аймагынан жарандарды тез арада чыгарып кетүүнү жана бул согуш канчалык эрте бүтсө, Украина, Орусия жана дүйнө үчүн ошончолук жакшы деп кошумчалаган. Буга чейин Владимир Зеленский Гутерриштин алгач Орусияга андан кийин гана Украинага баруу чечимин логикага туура келбейт деп атаган болчу. Австрия Орусиянын газ төлөмдөрү боюнча жаңы шарттарына макул болгонун өлкөнүн канцлери Карл Нейхамер билдирди. Билдирүүгө таянсак, Путин газ коопсуз жеткирилерин айткан жана Австрия үчүн абал өзгөргөн эмес. Биз австриялык нефть-газ компаниясы төлөм боюнча шартты кабыл алдык. Германия да ушундай кылды. Бул биз үчүн маанилүү, деди Нейхамер маалымат жыйын учурунда. Белгилей кетсек, Орусия 1 апрелден тарта тоос эмес өлкөлөрдөн газ үчүн төлөмдү рубль менен сатып алууну талап кылган. Мындай кадам доллар менен еврону четтетүү аракетинен улам жасалып жатат. Эскерте кетсек, Газпром бүгүндөн тарта Польша менен Болгарияга да газ берүүнү токтотту. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов башка ишке өткөнүнө байланыштуу кызматынан алынды. Билдирүүдө Камилов президенттин алдындагы Коопсуздук кеңешинин катчысынын тышкы саясат жана коопсуздук маселелери боюнча орун басары кызматына дайындалды. Бир ай мурун Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы Абдулазиз Камилов өнөкөт оорусуна байланыштуу ооруканага түшүп, дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Камиловду Өзбекстандын тышкы иштер министри кызматына 2012 жылы өлкөнүн ошол кездеги президенти Ислам Каримов дайындаган. Ал бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден кийин кызмат ордун сактап калган жалгыз өкмөт мүчөсү болгон. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн абитуриенттер үчүн ачык эшик күнү өткөрүлдү. Кесип тандоодо келечек ээлеринин адашпоо үчүн тандоо мүмкүнчүлүгүн түзүүнү Ош мамлекеттик окуу жайы колго алган. Миңдеген бүтүрүүчүлөр ар бир факультет жөнүндө кенен маалымат алып, окуу жай жөнүндө кенен көп нерсени билүүгө үйрөнүштү. Окуу жайдын ректору окуу жайдагы жетишкендиктер, артыкчылыктар, жеңилдиктер, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар жөнүндө айтты. Эскертсек, аккредитациялоо жана рейтинг боюнча көз карандысыз агенттиги өткөргөн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын суроо талап рейтинги программасынын жыйынтыгы боюнча Ошмо генералдык рейтингде катары менен 4 жыл биринчи орунду камсыздады. Эртеңки муунга билим азыгын, тарбия маңызын берген мыкты педагог болууну кааласаңыз, түпкүрдөгү талантыңызды эл алдына алып чыгып, кыргыз искусствосунун жылдызы болом десеңиз, рынок шартына шай келген экономист, финансист, бизнесмен болгуңуз келсе, дүйнө эшигин ачып, адамзаттын маданиятын билип, алардын тилинде түш жорууну кааласаңыз, табияттын сырын чечкен адис болууну ниеттенсеңиз, азыркы күндүн талабы болгон IT технологияларын ааламына кирүүгө ышкыңыз болсо, адамзаттын ден соолугуна кам көргүңүз келсе, анда
Ош мамлекеттик университети сиз үчүн эшигин ачат. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасулова таныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарыгы экранда көрсөтүлгөн. А мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.